Эми мен түзмө-түз бул Таштанды полигону жайгашкан 1-Май округунун Бишкек шаарынын депутаты катары, эми шаардык кеңеш эмес, жогорку кеңеште 1-Май округунун өкүлү болуп атпаймынбы. Ошондуктан биринчиден урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, урматтуу башкы прокуратура, жалпысынан мэрибиз расмий түрдө массалык маалымат каражаттарында интервьюда ачык айтып атат. 22 миллион евро мусордук жана полигонду жаңы Таштанды заводун курууга 22 миллион евронун 6 миллион эле калды деп айтып атат да. 16 миллион евро урдалды деп мэр ачык айтып атат. Мэрдин сөзүнө биз ишенсек болобу? Же сиздер бизге жөнөткөн отчетторго ишенелүү? Отчетторуңуздарда мына бул деген биздин комиссиябыздын жетекчисинин Мирлан Самугажоонун атынан келген катта жалпысынан ущерб кылмыш иштердин зыян келтиргени боюнча суммасы 1,5 миллион сом бул Алима компания, 3,6 миллион сом бул Тана компаниясы. И все? Значит, калган ущербти башкы прокуратура, да ким текшерди? Ички иштер министрлиги, УКМК, значит, ушул биздин күч органдары биригип алып, же буларды калкалап атасыңар, же булардын аркасында өзүңөр туруп атасыңар, же ошол урдалган сумманы бөлүшүп алып туруп, анан сотторго эми баардыгыбыз билебиз да, сот деген эмне? Сотко деген кандай тергөөчүлөр ишти кандай жеткирсе, ошентип алар талкуу беришет. Анан элдин баары аны түшүнбөй деген сот акыйкатта эле сотторду тепкилеп жатып калат. Эң чоң күнөө бул деген тергөөчүлөрдө. МВД, ГКМБ, башкы прокуратура, 3 органдын тергөөсүндө иштеген адамдар, силер, погончулар, кантип маалыматты жеткирсеңер, караны ак кылып коесуңар, акты кара кылып коесуңар, бат эле. Значит, силер ошондой маалымат берип атасыздар. Мына мага келген миңдеген эми каттар келип атат. Депутаттарга каякка баратасыңар, балдарыбыз ууланып атат, тумчугуп атат, ден соолукка зыян келтирип атат. Мына саламаттык сактоо министрлиги эми биякта өзү болсо жакшы болмок, бирок конечно же, да, бирок ал киши деле далилдеп бермек болуш керек. Аллергия деп атасыз, жүрөк оорулары, өпкө оорулары, ковидтен кийин организм анысы деле ослабленный, туурабы? Боюнда бар ушакта миңдеген жыл массивде жашаган адамдарыбыздын канчоосу боюнда бар кыздарыбыз, канча исследование жок да, канча выкидыш болду, канча инвалидтер төрөлөт ошонун аркасы менен. Бул мамлекеттин коопсуздугу деген маселе, да. Это вопрос национальной безопасности. Никто об этом не задумывается. Это не просто мындай ошакта жашагандар, кечиресиз, тегерегинде жашаган адамдар эми аргасыз аякты бизнеске да кылып жүрүштүр, фляжкаларды бөлүштүрүп, чогултуруп тегерегинде. Эми элге карапайым кедей адамдарга претензия биз кыла албайбыз. Анткени аргасыз жумушсуздуктан, экономикалык абалдан четиндеги квартираларды уже аргасыз ошо именно полигон тегерегинде жашагандар бизнести да кылып квартираларын сдавать этип атыптыр, да. Значит, там криминал да бар. Баары билишет. Силер да билесиңер, бизге да ошол маалымат келип атат да. Анан улам митингке чыксак дейт, бизди саясат кылып атышат дейт. Митингке акыркы жолу чыкканда бул атайын кылып атасыңар, тегиндей кылып атасыңар деп бизди келип алып эле погончулар басып салып атышат дейт да, ооздорубузду басып атат дейт. Бирок биз деген ден соолук үчүн чыгып атабыз да деп суроо берип атышат. Мына силердин отчетторуңарда, да, давайте пройдемся, то, что вы нам прислали. 22 жылдын 31 мартында Асаналиев Б. Эми это официально секретный материал берген жоксуңарбы? Официально берген силердин катыңарда. Карата Кыргыз Республикасынын Уголовный кодексте 337 берине 3 пунктунда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу каралган кылмыштын белгилери менен айыбы тугузулуп, бөгөт коюу чарасы катары эч жакка кетпөө түрүндө колго алынып. То есть подписку о невыезде сделали. То есть вы даже не задерживаете, временно, качпа деп айтып атасыздар. Бирок ошонун ичинде Ибраимов азыр каякта? Кылмыш куугундун эскирүү мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу кыскартылган дейт да. Ал каякта? Суроо, чоң суроо. Экинчиси, 22 жылдын 1-июнда кылмыш ишинин тергөөсү Кыргыз Республикасынын ошол эле Уголовно-процессуальный кодексинин 246 берине 1 пункт негизинде өндүрүштөн убактылуу токтотулуп, учурда Кыргыз Республикасынын МУККнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын тарабынан тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө. Где он? То есть подозреваемый каякта экенин да билбейсиздер? Неустановление лица, подлежащего привлечению ответственности, да? Өндүрүш токтолуптур.
Бул кандайча? То есть следствие баштап туруп анан аягында кто виноват, то крайний жокпу? Из этого у любого логически мындай трезво ойлонгон адамдын бир эле жыйынтыгы чыгат да. Значит, нашим следователям невыгодно найти этих преступников. Таарынбагыла, бирок башкы прокуратура деген надзорный орган да. Бүт болаткан преступлениянын аркасында УКМК болобу, МВД болобу, аркасында всегда есть куратор. У каждого следователя сверху стоит куратор от прокуратуры. Мен бул жерден ошол маселени көтөрмөк элем да. 2014 жылдан бери, канча 8 жылдан бери чоюлуп келе жаткан иштин аркасында кайсы прокурор турат? Ошол прокурорду жоопкерчиликке тарталы. Куда он смотрел? Почему прошляпил? УКМК, вопрос национальной безопасности, каяка карап атат? Сөзүн ачык ошол эле да. А биздин укук органдары саясатчылардын аркасынан аңдыйт, депутаттардын аркасынан аңдыйт. А карапайым элдердин ууланып, канчасы мындай инвалид болот кийин төрөлгөндө. Там же, я не знаю, медицинский терминология да бар да, нехватка кислорода, воздуха. Какие последствия? Кандай инвалидтер төрөлөт? Буну деген сиздер да көтөрбөйсүздөр да. Мындай исследование жок да бунда. Дүйнө жүзүндө бүт жасалат последствиялар, эмне болот деп. Анан акыркы жолугушууда мэрибиз сураныптыр. Давайте биз экинчи жер тап бергиле, мага бөлүп бергиле, ошактан биз мусорный полигон салалы деп. Эки ачак кылып берели деп атасыздар, урматтуу мэриянын өкүлдөрү. Нам одного тлеющего очага мало, дагы бир жерде мусорный полигон ачып алып, биякты түтүп атат. Чоң кызматкерлер барганда дейт, мына мага видеолорду жөнөтүп атат. Если хотите, я вам покажу. Чоңдор барганда дейт, депутаттар силергелердин астында, мэрия барганын астында, мэр барганын астында, не дай бог там, еще андан да чоң кишилер барып калса, түнү менен өчүрүп чыгышат дейт да. Эми бакуш, мен биякта акимим отурат, алла эми может айтпайт, но ошол чындык да. Түнү менен өчүрүп чыгышат дейт, анан силер барып каласыңар дейт. А калган күндөрү түтүп атат, биз ошо менен ууланып отурабыз дейт да. Эми бул ачуу чындык да, баарыбыз түшүнүп атабыз да. Анан бул комиссиянын жарым жылдан бери, урматтуу төрага, же баш аягы жок. Улам биз чогулуп атабыз, улам ушундай отпискалар болот, улам чогулат кетет, биз бүгүн бир жыйынтыкка келбейлиби? Мен ушу комиссия мүчөлөрүнөн да суранат элем да. Бул каттардын мына аягында жөнөкөй, простые, рядовой, байкуш чиновниктерди жоопко тартышып, крайне мажбурлап, мэриянын эң мындай жөнөкөй бир кызматкерлер кол байкуштун колу коюлган ошол эле жүдөйт экен. Бул акчаны бөлүштүргөн, бул акчаны урдаган, текшергенде бөлүнгөн жанакы следовательдер, прокурорлор, я думаю, и ГКМБ их проверяла, и МВД, там все они замешаны. Ошолордун башында турган адамдардын жоопко тартылганы мен өмүрүмдө мына 30 жылда бир да жолуга эле элем да. Ошол маселени биз көтөрүш керекпиз. Пока те, кто за этим стоит, кто надзорный орган смотрит за каждым следователем, вы же все когда-то как бы эти вещи, все биякта турган баары эле билебиз да. Пока они не будут наказаны, еще 8 лет будет полигон гореть. В прошлом году уже бишкектиктердин баары маскачан жүрдүк. Эртең менен масканы кийесиң, шаарга чыккандар. Эми биз мына депутаттар машина менен келебиз, машина менен кетебиз. Силер да машина менен келесиңер, машина менен кете атасыңар. А жөө баскан адам бар, эртең менен маска кийип, кечинде маскабыз чечсек, капкара дейт да. А тиякта жашагандар говорит, эми биз маскасыз эле жүрөбүз, какой толк? Биз уже көнүп калдык. Биздин эмебиз өпкөбүздү ачса, уже шахтерлордун эле өпкөсү болуп калды деп, ошондой уже каттар менен ошентип кайрылып атышат. Анан ошол райондун депутаты катары, мен деле мындай элдин астына баргандан да уялып калдым. Барсаң эле, силер ошол акчаны урдадыңар, силер ошо доляда отурасыңар, комиссия түздүңөр, оозуңар жабылды. Ошо калп эле бизге телевизорго көрүнөсүңөр, кыйкырып аласыңар, аягында дымыңар да жок, унчукпайсыңар деп бизге катуу сөздөр айтылып атат да. Биз ушуга кантип жооп беребиз, урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү? Мэрибиз деле мына 1 жылдан бери отурат. Эртең салам, бирси күнү салам, азыр болсо эми бул жоопкерчиликтен качканы, мага дополнительный участок бериле деп атат да. Мисалы, мен ошакта бул адамдын ордуна болсом, мен мындай суроо менен кайрылбат элем да. Бул биринчиден аягына чыгыш керек. Күнөөлөрдү жоопко тартыш керек. Анан рядовой главный специалисттердин колу коюлуп калса, аларды жоопко тартпай, башында тургандар тартыш керек. Баарыбыз түшүнүп атабыз ошол маселени. А бундай каттарды дагы 1 жыл болот. Экспертизаны чоюп атасыңар, срок давности бүтсүн деп чоюп атасыңар. Аягында деген жоопкерчиликтен качып кетиш үчүн. Жоопкерчиликтен качыш үчүн укук коргоо органдарына взятка берилет. Экспертиза покупается. Мы все это прекрасно знаем.
Это уже сколько лет ачык эле айтылып атат, анан заседаниялар өтүп атат, анан жабылып калып атат да. Экология, Динара, мен сизге суроо берет элем да. Вообще экология боюнча мындай ушул полигон боюнча деги бир обсуждение өкмөттө болду беле? И кандай бир чечимге келдиңер? И же быйыл анда деген өкмөт расмий түрдө давайте маскаларды сатып бергиле ошол жака жашаган адамдарга. Бир күндө 3 жолу масканы алмаштырган деп, о жакта 100 миңдеген биздин жыл массивдерде жашаган жарандарыбызга масками обеспечить да с утра до вечера. Ошондой расход чөнтөгүңөрдөн спецсчетторду прокуратура, УКМК, МВДден алалы да, булардын спецсчетторунан. Пусть они обеспечат. Чөнтөгүнө түшкөндөн кийин гана анан түшүнүшөт да. Асылган эле ишкерлер, асылганы саясатчылар. А жөнөкөй жарандардын мындай экологиясын, как будто они этим воздухом не дышат, да? Барбы экологиянын ой пикири барбы силердики? Айтыңызчы. Просто я уточняю, 2 года назад все это было передано, да? Материалы все были переданы. Я просто... Рахмат, можно вас попросить председателю комиссии, членам комиссии, вот то, что у вас есть, переписку передайте, пожалуйста, да? У нас вот сейчас складывается картина, то есть на протяжении 2 лет был маалымат мэриядан ичинде бар. Вот откуда, значит, у мэра появилась идея об открытии 2-го полигона. Теперь я начинаю понимать. То есть, исходя из ваших слов, значит, он решил, что нужно, сюда нельзя больше складировать, и нужно открывать новый полигон. Правильная логика? Дело в том, что наоборот, надо всю яму заполнить, весь карьер. Он же наполовину, вы понимаете, профиль свалки, покажите опять. Там же как получается, что часть свалки будет заполнена, часть свалки это, и потом дырка, с северной стороны получается дырка, и с восточной этой тоже дырка. Но кто так рекультивацию делает? Рекультивация это вся должна быть колпаком, закрыта, и как обычно все это в мире делается. Вообще неправильные инженерно-технические решения. Хорошо. Можно спросить, Жергалбек Жумадилович, сиз ушул боюнча маалыматыңыз, кабарыңыз бар? Сиз эми жаңы келдиңиз, бирок бизде жаңы эски деп бөлбөй эле коелу да? Сиз эми системанын Можно я отвечу? Скорее всего, он не в курсе. Мы вчера хотели с ним встретиться. Я была здесь в Оргкенеше, но деталей, по-моему, всех не знаю. Я отвечу. По данному вопросу, да, действительно, мы тоже анализировали, прорабатывали вопросы. Действительно, вся проблема вот на протяжении многих лет, даже я скажу десятков лет задымления, это как раз-таки выводя газы, да, биогазы, которые выходят из полигона. В связи с этим тоже столкнулись со второй проблемой, действительно, как Динара Асиевна, как специалист озвучивает, это действительно вот тот полигон, который строится, он небольшой. Небольшой, конечно, требует дополнительно. В связи с чем нам принято мэром решение, то, что нужно сделать тот перерабатывающий завод, который будет уже основные фракции всех вот этих продуктов, которые есть в мусоре, полностью перерабатывать. И объем складирования уже конечного мусора будет минимален. На сегодняшний день, как я ранее сказал, прорабатываются по 2 направлениям, по 2 как бы технологиям переработки. Работа. Это мы уже пришли, как бы, можно сказать, к финишной прямой по предварительному анализу. И сегодняшний день будем уже прорабатывать инвестпрограмму совместно. Мы думаем, в ближайшем будущем это сделаем. И чтобы минимизировать складирование, в последующем, конечно же, будем уже заниматься параллельно это рекультивацией, полноценной рекультивацией вот этого полигона, чтобы закрыть очаг. Жералбек Жумадилович, вы, наверное, 135-й вице-мэр, который так говорит из трибуны, и, я думаю, и в Бишкекском горкеңеше, и в парламенте. 2 года назад был маселени көтөрүлүптүр мэрия, да? Эми сөз ачык, да? Анан бияқта жаран отургул, жаран эжекесин суроосу туурабы да? Людям-то на месте, они же этим дышат каждый день, им глубоко все равно на наши бумаги, и они требуют решить сейчас. Ну, может быть, вы каждый день с ними не видитесь, но я на прямой связи, и меня каждый день, я думаю, акима нашего Первомайского района, Максатбек Мырза. Вас же тоже каждый день к вам приходит по этому вопросу, да? Мы периодически за это с ним ругаемся, если как есть говорить. Урматтуу Мирлан Мырза, урматтуу коргоо органдары, эми бул жерден презентациядан кийин мен ойлойм, жыйынтыктар ачык болуп атат. Анан $1,5 миллион фильтрацияга кеткен каражат кайда кетти деп экология министри мындай ачык суроо берип атат. Буга жообуңуздар барбы? Текшердиңиздер беле? Мына азыр өзүнүн докладында айтып атат. $1,5 миллион деген фильтрацияга деп бөлүнгөн экен.
А силердин отчетуңарда бизге берген кагаздарда общий ущерб болгону мына мен жана айтып койдум 1,5 миллион сом Алима компанияны күнөөлөп атасыздар, анан 3 миллион 600 миң сом Тана компаниясы. Бул деген эми болжолду менен 5 миллион сом деле айтып атасыздар. А мына 16 миллион евронун 1,5 миллион евросы деген 1,5 миллион доллары деген фильтрлерге деп списали. А по факту проверка мына болду, министрлер өзүңөрдүн өкмөт мүчөсү айтып атат. По факту там ничего не было сделано. Где уголовное дело? Куда прокуратура смотрит? Куда УКМК смотрит? Это вопрос национальной безопасности. У нас силовой орган МВД. Куда вы смотрите? Следственный орган вообще каяктар атасыңар барыңар? Таарынбаңыздар, урматтуу байкелер, да, мындайда ачык айтып атканда по факту дароо жооп бере турганда ушу сиздер отурасыздар. Билбейсиздер. Потому что бул маселе не изучался. Потому что к ответственности только рядовой жанакы бир 2-3 байкуш бар экен, ошол эле жүдөп алар качышты. Аягы жок. Поэтому мен ойлойм, бул жерде биздин комиссия мүчөлөрү, эми элдик топ, сиздерге чоң рахмат. Бунун башына туруп барып келдиңиздер, көтөрүп бердиңиздер. Аягына чейин эми комиссия мүчөлөрү биз жеткиребиз деп мен ишенем. Бирок бул маселени деген именно надзорный орган каякта карап жатты. Ар бир мамлекеттик кызматтын аркасында кураторлор бар. ГКНБнин, анан башкы прокуратуранын. Ушул ушул маселенин үстүнө турган кураторлорду таап туруп 8 жылда жоопкерчиликке тартмайын, бул маселе чечилбейт. Именно кураторлор, ушулардын баштары кетпесе, кто за 8 лет отвечал, бул маселе ана чыкпайт. Биякта экология министри кыйкырып кетет, вице-мэрлер алмашылат, акимдер алмашылат, министрлер алмашылат, депутаттар мына 2-3 созуп кетти алмашылып атат. Маселе чечилбейт. Поэтому мен ойлойм, сөзсүз түрдө буну деген улуттук коопсуздук маселесин көтөрүп туруп, саламаттык сактоо маселеси болуп атат, ден соолук, и экинчи деген экология маселеси болуп атат, вопрос национальной безопасности болуп атат, да, и привлекать к ответственности кураторов. Не просто те, кто за то время следователь болгон, а именно кто курировал, кто ответственен за тот период был. Пока мы не научимся наказывать этих людей, мы никогда коррупцию не победим. Рахмат, менден ошол. Кечирип коюңуздар, көбүрөөк убакыт алып койдум. Эми бул маселе боюнча эң көп мага кайрылат болуш керек деп ойлойм, ошон үчүн туура түшүндүңүздөр. Рахмат. Рахмат.